Бул фирмада Россиядан алып келинген кросс декалп уран аталышындагы тооктор багылат. Бул тооктор жумуртка багытында. Жакшы киреше алуу үчүн тоокторго эң маанилүү бул тамак. Кирешенин 80% жеген азыгынан көз каранды болот. Фабрика Манас айылынан башка да селекция айылында жана Аламедин районунда жайгашкан. Евгений Гритчин 6 жылдан бери бул фирмада эмгектенет. Жумуртка өнүктүрүүдөгү тоокторду багуу боюнча башкы адис. Но эта птица показала себя с хорошей. Бул тооктор өзүнүн жакшы жагынан көргөз алышты. Ветеринар тарабынан бул тоокторго талапка ылайык бүт көзөмөлдөө иштери жүргүзүлүп турат. Бардык тоок чоңойтуу процесстериндеги этаптарда жалпы эсеп менен 11 жолу эмдөөдөн өткөрүлөт. Эмдөөдө колдонулган дары-дармектердин бардыгы Европадан келет. Албетте кымбат, бирок айла жок. Бул дарылар жакшы көрсөткүч берет. Эрмек Мамыркановдун айыл чарба багытында эмгектенгенине быйыл 7 жыл болот. Тоок өстүрүү ишинде башка 3-4 жылда көптөгөн кыйынчылыктар болгон дейт ал. Көрө көсөм болот демекчи. Акыркы 2 жылдын ичинде Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан берилүүчү Айыл банкынын насыя алып, ийгиликтерге жетише баштагандыгын айтат. 1-2 площадкада тоок чоңойтуп атабыз, уже жөжө чоңойтуп атабыз. 42 жылдын ичинде биз миллиондон ашык инкубационный уже жумуртка уже инкубировать еттик. Уже элге уже 300 миңден ашык тоок тараттык уже. Өзүбүз бүгүнкү күндө уже 50 миңден ашык уже тоок уже багып атабыз, уже несушка тууган тоокторду. Где-то бир 40 миңден ашыгыраак жумуртка чыгарабыз күнүнө. Ар бир бизнести баштоодо каражат эң негизги ролду ойнойт. Мындай учурда айыл чарба багытында иштеген адистер фермерлерге насыя алууга туура келет. Айыл банктын насыя сектору боюнча башкы адиси Айбек Гусенов бир айдын ичинде эң аз дегенде 3 кардар кайрылаарын айтты. Бул банк Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун өнөктөшү жана айыл чарба өнүктүрүү багытында аз пайыздуу насыя берүү кызматын көрсөтүп келишет. Цель, основное направление. Финансылык колдоо көрсөтүүнүн башкы максаты инвестициялоо, башкача айтканда жаңы жабдууларды алууда же модернизациялоого багытталган. Биз менен көпчүлүк бөлүгү айыл чарба өндүрүмдүүлүгүндө иш алып барып жаткан фермерлер кызматташат. Өзүмдүн тажрыйбамды баамдасам, бул иш абдан түйшүктүү талап кылат, узак, бирок үзүрү жемиштүү. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2 багытта иш алып барат. Алар түзмө-түз фонд аркылуу каржылоо жана коммерциялык банктар менен кызматташуу аркылуу каржылоо. Банктар аркылуу майда насыя берүүчү органдар $1 миллион кем эмес долбоорлорго финансылык колдоо көрсөтүп келишет. На сегодняшний день уже через коммерческие банки мы профинансируем. Бүгүнкү күнгө чейин биз банктар жана майда насыя берүүчү уюмдар аркылуу 1,5 миңдин тегерегиндеги долбоорлорду каржыладык. Жана бул багытта ийгиликтүү иштеп келе жатабыз десем жаңылышпайм. Негизги финансылык каржылоо багытыбыз агро өнөр жай тарабына ылайыкташтырылган. Ал бүгүнкү күндө насыя алуучулардын 55%-ын түзөт. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 1 ноябрга чейин $283 миң тегерегиндеги 1566 долбоорду каржылаган. Алардын ичинен 45% насыя жана кичи бизнес. Мындан тышкары фонд 2 жылга жеңилдик менен берилүүчү насыянын багбанчылык багытында проекттерге жумшайт. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.